Барып кагаздарын көрсөткүлөчү, эмнеге мынтип атасыңар дегенде эле эл өзү макул болуп кол коюп берип атпайбы дейт. Мына ушундай тема болуп атат. Бүгүн Кыргызстанда акыбал ушундай болуп атат, кен казуу иштери боюнча. Аксынын Кызыл Бейит, Разансай, Күрпсай айылдарында жашаган тургундардын турмуш шарттарына кооптулук жаралды. Анткени мал жандык менен гана күн кечирген жашоочулардын жайыт жерлери талкаланды. Учурда жайлоону аралап тоо жардырып жол салуу иштери жүрүүдө. Бул аракеттен да тургундардын бир канча мал жандыктарын таш баскан. Чатыр койгон жер уже мына жол өтүп атат, ушул жерден чатыр койгон жерден жол өтүп атат да. Именно ушул жерге чатыр коюлган мурун. Могул жерде чатыр, могул жерде кухня болчу. Биз ушул мен кичинекей чагым, бала чагымдан баштап ушул жерге чыгып, ушул жерде чоңойгонбуз. Мына ушул ташта жүрүп эле, ошоно жерде королордун ордулары бүт эле бардык элечи. Уже бардык нерсе талкаланып жок болду бул жерден. 3 айыл эли чыккан Тактазан жайлоосунда алтын кени жайгашкан. Аны казууга Кытайлык Areal Gold компаниясына 2036 жылга чейин иш жүргүзүүгө лицензия берилген. Жергиликтүүлөрдүн тиричилиги жайыт менен байлангандыктан эл кен казууга макул эмес. Ошондой эле кен казылуучу жерде баалуу дарактар да кыйылган. Мындан улам экологиялык катастрофа жаралбаса деп тынчсызданышат. Бул жерде жалаң 100% мал жандык менен тиричилик кылган эл кийин булар кетип калгандан кийин жашоосу кандай болот? Ошо кайсы жака барат? Кайсы жака жайлоо чыгышат? Суулардын башы булганып атат. Сууларыбызды булгап алсак, ошол суулардан ичет Кызыл Бейит, Күрпсай, Кургокту айылы. Нарын дарыясына куюп атат. Бул кандай болот? Ага ким жоопкерчиликти алды? Эч ким азыр жоопкерчиликти мойнуна алган эмес. Былтыркы жылдын март айында эл менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ортосунда жыйналыш өткөн. Чогулуштун протоколу түзүлүп, ага 61 адам кол койгон. Бирок бул адамдардын колу кенге макулдук берилди деп бурмаланган. Арасында чогулушка катышпаган жарандардын да колу болгон. Бул боюнча тургундар тийиштүү жактарга кайрылганын айтышат. Ал мурунку жылы 2019-жылы жайын кеткен чогулушта мен болгон эмесмин, Каракөлдө болчумун, өзүм келген эмесмин. Ал жерден менин списогум жүрөт. Садыр Жуманалы деп жүрүптү. Анан кийин таң калдым. Өзүм келип өзүм каяктан коюлган кол деп. Тиги балдар бир жагынан проблема алышат. Биз актай кагазга бизге чогулушка келдиңерби деген эле кол койдурган. Алтын казуу боюнча макулдугу бар 51 адамдын ушул жерде жашоо тургундардын деп тияка өткөзүптүр протоколго. Могу жердеги казыла турган жерине проектиси дагы бүгүнкү күндө жок экен. Азыр даярдалып атат. Именно ушу 40 гектар боюнча. Проектиси жок, мына мисалы үчүн могу жактар кетти. Биз Бишкекке барганда проектisi бүтө элек болчу. Тегерек столго барганда айткан, бул жерге баштан түзүлөт. Ал 10 километр жолго макулдук бердиңер, ошол проекти болгон. Бул жердики жок али, эми башталат. Бурит этип могу жерди чукуп, анализин алат. Эгер ушул жерден суу чыгып кала турган болсо, иш токтойт. Инвестор да туура түшүндүрүлөт. Суу чыгып калган жерди суунун башын казбайт дешкен. Бүгүнкү күндө ошо чогулушта айтылган. Ошол жерди казуу, текшерүү, суу бар жогун текшерип аткан учурда ушул активисттерди сөзсүз түрдө кошуп чакырып, башында турасыңар, ошол жерде карап тургула деди эле. Андай болгон жок. Бүгүн биз өз алдыбызча келдик эле. Көрүнгөн жерди чукуптур, көрүнгөн жерди казып, жана буровойду орнотуштур. Ана мондай жер, чукулган жердинекей көрсөтүп коеюн мындайынан. Ушул чукулган жердин жеринде жанында мондай анализи калып калыптыр. Ушул жердин топурагын алган экен, пакеттин ичинде турат, колуң бассаң кирип кетип атат. Ным. Бул деген ушул жерде суу чыгат деген нерсе. Тиги жогор жагы да бар экен, катып калыптыр. Пленкасын астына алып кетиптир, бирок кургай эле экен, нымы бар экен. Бардык казган жеринде суу чыгып атат. Анан суу чыкканын көрүп туруп, тиги бизге сөз берген жетекчилердин бардыгы бир чара көрүш керек эле. Могу жолду дагы дополнительно тияка каздырбаш керек эле. Az 40 гектардан нары тоонун түбүн көздөй суунун башына жол салып кетип атат. Грунтун төгөбүз деп. Биздин эң көйгөйлүү нерсебиз ушул. Эки жакка тең чоң дарыядан суу агат. Суу булганып атат. Биз эл өкүлдөрү Бишкекке барганыбызда алтын боюнча, ушу алтын казуу ишин токтотуп калуу максатында барганыбызда ал жерде чоң талкуу болгон. Президенттик аппаратурадан Сүйтбек Аликеев акебиз келген, Госгеологиянын министринин орун басары Мелис Бакытович акебиз катышкан, алдан башка көптөгөн адистер катышкан. Ошол жерде талкуу учурунда ушул Тактазан жайлоосун келип бурт эткенде эл өкүлдөрүн да айтып, элди да айтып, келип силер да ушул алтын казуучу адамдар менен көз салып ушул жерде карап тургула деген. Алтын тарапка айтылган, эл тарапты алып чыккыла, элдин өкүлдөрүн алып чыккыла, көрсүн суу чыгабы, чыкпайбы деп айтылган да. Бирок
бүгүнкү күндө мына азыр 15 күн 10 күн ашып калыптыр. Булар элге эч кандай информация беришпеген. Эл өкүлдөрү биз билбей да калдык бул нерсени. Өздөрү келиптир дагы Тактазан жайлоосунун ар жеринен бурут этип тешип казышыптыр. Мына азыр бүгүнкү күндө ушул бир эмес калып кеткен экен. Мына тешилген турпактарды көрүп атак. Ал ушуну кезип текшерип көрөлү. Булдан ным чыкканда суу чыккан. Жердин түйүнөн чыккан проба да. Анализди кой. Эгер суу чыккан болсо, бул жерде алтын казуу иши токтотулат деп айтылган. Биз Бишкекке барганыбыздачы, ошол жакта чоң адистер айтылган. Айтышкан өздөрү. А биздин аксакалдар айтышып атат, бул жерден суу чыгат, жердин түбү суу бүт. Эки тарабынан суу кетип атат сайдын ичинен. Мына, ным. Кыргылыш. Мына, бул деген жерден кадимкиде эле суу чыкканда бул. Канча метрден суу чыкты, бул эми биз эл өкүлдөрү, эл көрбөй калдык, билбей калдык. Бул эми Бишкекке булар кандай информация берет? Кургак. Может, булар кургак чыкты, суу чыкпады деп айтып коюшу мүмкүн. Буну бир Алла Таала билет да, биз көзүбүз менен көрбөй калдык. Бирок ушул нерсени бир эме катары биз көрсөтүп коелу дедик, мына. Бул алтын казыла турган жер Тактазан жайлоосу эки сайда шаркырап аккан суунун ортосуна жайгашкан да. Бир жагы Кызылбейит айылынын чоң суусу Нарын дарыясына куят, экинчи тарабы Күрсай айылындагы чоң суу Нарын дарыясына куят. Ошол эки суунун ортосунда жер бул. Şu жайында суудун урюну азайганда кызы булчу. Бул кеч күздө Анда тем более көтөрүлөт. Буну кургакта эч ким айта албаса керек эми. Чоподо. Кургак болсо куп-кургак чыкмак да. Кургак деген адам өзү Эмне үчүн эми биз айтпаганда бул жарылбайт мына. Эл эмне үчүн айтышпады дейм да булар. Эмнеге айтышпады? Бизден жашыруунун келип иштешип атпайбы буларчы? Өтөт тараптан айтылган чоң адистердин деле айткан сөзүн аткарышпай атат да. Алардын деле сөзү өтпөптү да буларга. Эл кооптонгон көйгөйлөр бул эле эмес, алар мында суу жагдайында белгилешүүдө. Анткени кен казылуучу жер менен мөңгүлөрдөн келген суу бир жерде жайгашкан. Эгер казуу иштери башталса, эл колдонгон суу Нарын дарыясы жалпы булганат дешет. Ал эми Ариал Голд компаниясы келишимге ылайык 40 гектар жерде пайдаланышы керек. Учурда кен казылуучу жерге чейин 10 чакырым жол салынууда. Компания бардык аракеттерин мыйзам чегинде алып бара жатканын айтат. Азыркы учурда биз турган жер ошол Ариал Голд компаниясынын менен алтын казылып алынуучу карьер деп аталат. Мисалы үчүн карьерде турабыз азыр. Булар алтын казылып алуучу жердеги карьерде азыркы учурда эле өзүңүздөр көргөндөй Күрсай айылынын этегинен барып Нарын дарыясына койчу суунун башы ушул жерден башталат негизи. Жазында суу аябай көп деңгээлде чыгат бул жерде. Ушул жерде суунун башы, ошол жерде өзүңүздөр көргөндөй канча бир агым суулардын эң башы ушул жерден башталат. Булар азыркы учурда алтын казылуучу 40 гектар жерге ушул булактар кирет. Бир эмес эки жерден булак түшөт азыркы учурда. Ошол экөөнүн тең, эки булактын экөөсү тең ошол 40 гектар жердин ичинде болгондуктан элдин ызылдаганы да ушул. Анткени бул жерде канча деген түтүн бир айыл толугу менен өздөрү да ушул суу менен камсыз болушат. Суунун ортосу болсо дагы эгерде алтын казылуучу карьер суунун этегинде болсо дагы элдер балким таза суу иче алмак да. Эгерде суунун башында булар алтын казып атышса, суунун этек жагында айыл жашаса, эртең эч кандай эч ким кепилдик бере албайт. Суу булганабы, булганбайбы? Эми буга чейин айтылган маалыматтарда бардык эменин компаниянын өкүлдөрү, бийлик өкүлдөрү, Аксы районунун бийлик өкүлү местный эмелер, акимчиликтер келген. Алардын түшүндүрмөсү боюнча бизге 5 жолу түшүндүрмө берип, элди чогултуп, элдин ичинен комиссияларды топтоп, бизди ушул жерге чейин алып келишкен. Алып келген учурда 5-онун маалыматы 5 башка да. Өзүңүздөр уккандай башына кара балтага кетмек, экинчисине цианид менен чайкап хвостакан эшя курмак. Ал эми үчүнчүсүнө келгенде булар цианид менен эмес, башка бир кургак порошок менен чайкайбыз деп чыгышкан. Анан акырына келгенде булар элдерди зычууга салып алгандан кийин акырына келгенде гана компания жактан өкүлдөр келди дагы, бизде эч кандай проекти жок, бардыгы жалган маалымат деп төгүнгө чыгарды да. Андан мурун биз ушул жерде келгенде, акимден Жыргалбек Шакиев келгенде, ал учурда бизде ошо Жыргалбек Шакиев болчу. Ошол айткан бизгечи, биз айтканбыз, кара балтага алып чыгып кетсеңер, анда элге зыяны тийбеши мүмкүн депчи. Анткени улуу заттын баары бул жерде калганга невозможно бул нерсе депчи. Аны силдер уже канча жер талкаланат деп айтканда, бизге ошол аким айтканда, силерге проект деген оюнчукпу деген да.
проекти деген түзүп даярдап чыгат, анан айылдын элине жакпай калыптыр деп проекти өзгөрткөнгө эч кандай жол жок. Силерге бул оюнчук эмес деп ушул сөзүн укканбыз. Бирок акырында келип, убакыт өтө келип 5 айдан кийин уктук окшойт. Проект эч кандай түзүлө элек, эч жерден разрешение алына элек. Только проект берилген жол салууга. Ал жол салууну дагы Ariel Gold эмес, башка бир компаниялар салып атат. Тендер жарыялап. Ariel Gold'ун азырынча бул ишке кирип бир таш аударганга дагы акысы жок. Анткени мамлекеттен эч кандай уруксат кагаз алышкан эмес. Бир да мындайча айтканда ТО деп айтылат экен, бир дагы ТОсу жок. Буну мына жакында эле өздөрү айтышты. Бишкекке барганда, тегерек столдо отурганда эч кандай документибиз даяр эмес. Мамлекет тараптан разрешение ала элекпиз. Ariel Gold компаниясы ишин алып барып атат. Иш алып баруу только мыйзам чегинен берилген проекттин негизинде жүрүп атат. Азыр проект только жолго проект бүткөн, кабыл алынган, экспертизадан өткөн, ошо проект боюнча жол салуу иши жүрүп атат. Башка проекттер кабыл алына элек, ал боюнча эч кандай жумуш жүргөн жок. Биз жергиликтүү элге түшүндүрмө бергенбиз. Что пока проект кабыл алынганча эч кандай иш жүрбөйт башка. Эл тынчсызданып жаткан жайыт маселеси боюнча Аксы Токой чарбасына кайрылдык. Анда эл көтөргөн маселелерге жооп алууга аракет жасадык. Бирок жетекчи Жаманкулов берген суроолорубузга жооп берүүнү каалаган жок. Тагыраагы кат аркылуу кайрылгыла деген жообун берди. Аны силер кат менен официально кайрылгыла, анан кийин биз ошого жооп жазып берели. Мындай эле жооп берсеңиз болбойбу? Мындай менен кандай неме менен неме татасыңар мен каяктан билем. Жок, ушу суроолорго эле жооп берип коебуз да. Канча арча кыйылган, эмне болгон, жайыт маселеси. Азыр ошондо сиз бизге маалымат бере албайсызбы телефондон? Биз өзүбүз сизге тааныштырып атабыз, бирок 7 каналдан деп. Жок, азыр бере албайм. Кошумчалай кетсек, аталган айылдын тургундары ушул жылдын башында да алтын кенин казууга каршылык билдирип чыгышкан. Ак Жол айыл өкмөтүндө 9 айыл бар. Анда 10 миңдей калк жашайт. Ал эми Аксы Токой чарбасында таш казууга 2, кен казууга 1 лицензия берилген. Бибисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Аксы району.